Японияда коронавируска байланыштуу карантинге алынган Алмаз Ханышасы саякат кемесиндеги кыргызстандык Бишкекке кайтып келди. Ал дарыгерлердин көзөмөлүнө алынды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги 9-мартта кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда ал 14 күндүк обсервацияга жаткырылган, абалы туруктуу, анализдери текшерилип жатат. Япониянын жээгинен келген Алмаз Ханышасы саякат кемеси 3-февралдан тартып вирустун айынан карантинге алынган. Кемеде 3000ден ашык киши бар экендиги, алардын 400дөн көбүнө коронавирус жуккандыгы аныкталган. Кемедеги кыргыз жараны 15-февралда Токиодогу аскердик госпиталда байкоого жаткырылган. Бир нече жолу анализдер коронавируска текшерилип, таза чыккан. Коронавирус жукпагандыгы аныкталып, 29-февралда госпиталдан чыгартылган. Саламаттык сактоо министрлиги 9-мартка карата Кыргызстанда жана кыргызстандыктар арасында коронавирус жугузгандар жок экендигин билдирди. Ал арада Кыргызстанда жакынкы күндөргө белгиленген бардык маданий массалык иш-чаралар өткөрүлбөй тургандыгын вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова биринчи радиодо берген маегинде билдирди. Концерттерге тыюу салынды. Биз болсо бул маалыматты уже бир жумадан ашык бардык биздин региондорго дагы таратканбыз. 8-мартка байланыштуу майрамдар өткөн жок. Мамлекеттик, муниципалдык деңгээлде азыр Нооруз майрамдарын дагы тыюу салып атабыз өткөрүүгө. Көп адамды топтогон жанагындай иш-чараларга убактылуу тыюу салынып атат. Буларга концерттер кирет, спорттук иш-чаралар кирет, семинарлар, жанагындай төгөрөк столдор, форумдар, театрда өтүп аткан иш-чаралар, иш кылса эл чогулткан иш-чараларга убактылуу тыюу салынып атат. Мен ойлойм, биздин жарандар, кыргызстандыктар муну туура кабыл алат деп. Соңку маалыматтар боюнча Кытайдан чыккан коронавирус дээрлик 100 миңге жакын адамга жуккан. Алардын көбү кытайлыктар. 3100 адам каза болуп, 58 миңдей айыгып чыккан. Телефон аркылуу жардыруучу зат тууралуу жалган маалымат берген аял кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2020-жылдын 6-мартында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өмөт бөлүмүнө Россия Федерациясынын консулдук бөлүмүндө жардыруучу зат орнотулганы боюнча анонимдүү маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге дароо Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын адистеринен турган топ барып, аймак курчоого алынып, дипломатиялык кызматкерлер эвакуацияланган. Мекеменин текшерүүнүн жүрүшүндө жарылуучу зат табылган. Бул факты Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 246-беренеси терроризм актысы боюнча жалган маалымат берүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан ыкчам издөө иш-чаралардын жүрүшүндө 1974-жылы туулган кыргыз жаран аныкталып кармалды. Такталгандай ал бейбаштык менен анонимдүү маалымат жиберген. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жалган маалыматтарды тараткан үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгын эскертет. 6-мартта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан мамлекеттик салык кызматынын Ленин району боюнча башкармалыгынын жетекчиси менен инспектору пара алуу фактысы менен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда аталган кызматкерлер салыктык текшерүүнүн натыйжасы боюнча оң чечим чыгарып берүү үчүн жеке компаниялардын биринин эсепчесинен $25 000 өлчөмдөгү акча талап кылышкан. 2020-жылдын февраль айында инспектор талап кылган акчадан $5 000 алган. Ал эми 6-мартта инспектор менен мамлекеттик салык кызматынын Ленин району боюнча башкармалыгынын жетекчисинин иш бөлмөсүндө тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында жеке компанияларга жүргүзүлгөн салыктык текшерүүлөр тууралуу документтер табылган. Сотко чейинки өндүрүш иш жазык кодексинин 326-беренеси пара талап кылуу боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалгандар Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын абагына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкекте 8-март аялдардын эл аралык тилектештик күнүндө жүрүшкө чыккан 6 аял жана коомдук тартипти бузууга катышкан 5 кишиге 30 000 сомдон 60 000 сомго чейинки айып салынды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Белгилей кетсек, 8-мартта Бишкекте аялдардын шериктештик марш өткөн. Бирок жөө жүрүштүн катышуучуларына 20га жакын бет кап калпак кийген белгисиз адамдар келип, ортодо ызы чуу чыккан. Жүрүштүн уюштуруучуларына алгач белгисиз кишилер келип, алардын баракчыларын айырып чыр чыгарышкан. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов 8-мартта Бишкекте өткөн акцияда кыз келиндерге карата жасалган мамилени кескин сындап, бетин жаап, аялдарга кол көтөрүүнү акылсыздык деп баалады. Качан кыргыздын жигиттери башына калпак кийип, бетин бет кап менен жабып сабады эле. Bunday görünüş menimce bul jапайычылык, bul саватсыздык, bul алсыздык.
кыргыздын жигиттери элин коргогон, жерин коргогон, кызын коргогон эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт. Урматтуу жигиттер, көзүңөрдү ачкыла. Жасаган иштериңер такыр туура эмес. Жигит деген, мырза деген, эркек деген андай болбойт. Алсыздарга кол көтөрүү, назиктерге кол көтөрүү бул алсыздык. Жигит деп айтыштан, кыргыздын мырзасы деп айтыштан мен ошолорго оозум барбайт. Ал жигиттер, алсыздар, кыйын болсоңор, бетиңерде бет капты чечип, келгиле, сүйлөшөлү. Депутат Дастан Бекешев бет капчан бандиттер аялдардын оозун жаап, милиция болсо көз көрүн аларга мындайга жол бергенин белгилеп, президенттен башкы прокуратурага ички иштер органдарынын жетекчилеринин иш аракеттерине укуктук баа берүүсүн буйруун өтүнгөн. Кечинде үйүнө барган сержант же старшина жубайы менен кыздарына 18-деги кызды автобуска сүйрөгөнүн сыймыктанып айтып бербесе керек. Кылмыштуулуктун алдын алып, крим төбөлдөр менен күрөшкөнүн ордуна биздин милиция ушундай тапшырмаларды аткарууга жиберишкени мени өкүндүрөт. Кечээки окуядан кийин ички иштер министри отставкага кетип калуудан башка артык эч нерсе кыла албайт деп ойлоймун. Мындан улам калпакчандарды 40 чоронун өкүлдөрү болушу мүмкүн экенин айткандар да болгон. Бирок аталган бирикменин жетекчиси Замирбек Өчөрбаев белгисиз адамдардын аларга тиешеси жок экенин айтат. Биз ошол кечеги болуп өткөн окуядан бүтүп калганда бардык. Аягында биз барсак ошо милициялар жана феминисттик топторду кармап автобуска жүктөп атыптыр. Биз 5 кырчарон өкүлү барганбыз. Ал эми жанагы маскачан калпак кийип алып үзгүлтүккө учуратты деген жөндө кийин уктук. Жана алардын арасында кырчарон өкүлдөрү жок эч кандай. Аларда Бишкек шаардык соту шаарда митингдерди, жыйындарды, жүрүштөрдү өткөрүүгө чектөө киргизүү боюнча сунушту четке какты. Мындай чечимди сот бүгүн чыгарганын мекемеден билдиришти. Буга чейин 1-май райондук акимчилиги ушул жылдын 1-июлуна чейин митингдерди өткөрүүгө чек коюу чечимин кабыл алып, райондук сот аны мыйзамдуу жана негиздүү деп тааныган. Ал эми прокуратура мындай чечимди баш мыйзамга каршы келе турганын билдирген. Караван соода борборунан жыл сайын мамлекеттин бюджетине 74 миллион сом киреше түшүп турат. Бул тууралуу бүгүн 9-мартта Борбор калаадагы аталган соода борборунун сатуучулары маалымат жыйын учурунда билдиришти. Ижарачылардын бири Лайла Баязова компания банкрот болбогонун, салык жана социалдык төлөмдөр убагында төлөнүп жаткандыгына карабай, мамлекет имараттын соода орундарын сатууну пландап жатканын айтты. Арендага берилет дейт. Кандайча бул жерде мен иштеп, аренда төлөбөй койсом, анда электрондой торгага койсом мен түшүнмөкпүз, баарыбыз түшүнмөкпүз. А биз чуркап айында барып, очередь менен турат. Аман банкка кыздар аренда төлөш үчүн очередь болуп кетет. Анан кандайча, если биз төлөбөй койсок, анда аукционго койсо биз как положено төлөп атабыз. Патентти дагы, соцфондду дагы, аренданы дагы. Анан кандай себеп менен аукционго коюшат алар? Ошону биз түшүнө албай атабыз. Ордубузда акчасы бар бирөө алып кетип атабыз. Каждый аял бардыгы караванда жөн эле иштешип аткан жок. Ар бири кредит менен иштешет. Бардыгы кредит. Просто так келип аткан жок. Мына ар бир ай алмашканда биз күзгү кийим алганыбызда башка, астаты калып кетет, жазгы кийим алганда башка. Ошондо биз кредит менен гана иштейбиз, үйлөрүбүздү кредитке коюп алып. Эске салсак, аталган соода түйүндүнүн ижарачылары буга чейин да нааразычылык акциясына чыгышып, президентке да кайрылышкан. Бишкекте коммерциялык банктарда долларга болгон талап күчөп, орус рублинин куну төмөндөп кетти. 9-мартка карата Бишкектеги акча алмаштыруу жайларында жана коммерциялык банктарда 1 орус рубли 93 тыйындан сатылып, 96 тыйынга сатып алынууда. Бул 2 күн мурдага караганда 10 тыйынга төмөн. Ал эми Улуттук банктын расмий сайтында 1 орус рубли 1 сом 03 тыйын деп белгиленген. Улуттук банк доллардын запасы жетиштүү экенин билдирет.